Ассаламу алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Жаштар сүйлөсүн теле долбоору Талас областына караштуу Манас районунда жайгашкан Покровка орто мектебинде. Бүгүн сиздер менен биз негизги талкуу кыла турган тема жаштар жана интернет деген темада сүйлөшөбүз. Азыр 21 кылым ааламдашуу. Биздин жаштарыбыз дүйнө таанымы өтө кеңейип, жана ошондой эле 21 кылымда бүтүндөй айылда туруп деле дүйнө жүзү менен баарлашып, жана ошондой эле жакындары менен сүйлөшүп, билим алып, талим тарбия алып келген жаштарыбыз ушул жерде отурат. Жана ушул жаштарыбызга конок шерепчи болгон биздин конокторду тааныштырып өтсөк, Жаңы Муун кайрымдуулук фондунун жетекчиси Абдували уулу Нурбек байке, кош келдиңиз. Экономика илимдеринин кандидаты Сайпидин Умаров, кош келдиңиз. Анда урматтуу жаштар, урматтуу биздин залда конокторубуз, ушул кээде биздин ата-бабаларыбыз айтып калат, бул азыркы жаштарыбыз интернетке киргенден кийин атасын унутуп калат, энесин унутуп калат, жада калса жей турган тамагын да унутуп калат деген пикирлер айтып келет. Ага жаштар канчалык деңгээлде кошулат жана кошулбайт, анда чогуу аңдасак. Урматтуу жаштар, бүгүнкү темабыз жаштар жана интернет. Ушул интернетти кандай пайдаланыш керек, кандай пайдалары бар, кандай зыяндары бар, кантип өнүгөбүз, кантип алдыга жылабыз, интернетти кайсы убакта колдонуш керек, анда биринчи коноктордон баштасак. Бисмиллахиррахманиррахим. Эң аввалы Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбыз, биздин жолбашчыбыз, улуу жолбашчыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга салават саламдар болсун. Андан соң пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи үйрөткөндөй бизди саламдашуу менен эң жакшы саламдашуу бул исламдын дагы саламдашуу. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Урматтуу Талас жергесиндеги Манас районундагы окуучулар, коноктор, бүгүнкү азыркы козголуп аткан тема албетте орчундуу өтө көйгөйлүү болгон жаштардын арасында вирус катарына кирип кеткендей бир проблемалар болуп баратат да азыр жаштардын арасында. Мен ойлойм, азыр жаштар бир зомби катары болуп калды да. Интернетке кирип кетип, эч кимди тааныбай, баягы кудум бир робот сыяктуу болуп калды. Эч кимге көңүл бурбайт. Карасаң эле баардыгы ушу бир сотканы карап эле, тиктеп эле, эч кимдин иши жок болуп калды. Азыр биздин элибизге коркунуч бир кирип келди да. Илгери адамдар билим алып китеп менен алектенсе, азыр ушул баягы пайда зыяндарын айтып кетсең, баардыгы айтышат, жок, анын пайдасы дагы бар дейт. Бирок пайдасынан дагы зыяндары көп. Ошону мойнуңузга атап өтсөңүз. Зыяндары атап өтсөк, интернет менен азыр адамдар карасаң, мурун эми жөн эле мисал келтирип кетсек, жаштар мурун чыгып баргандай көчөгө чыгып ойношуп, баарлашып жүрчү эле. Азыр карасаң, баардыгы эле сотканы кармап отуруп интернетке кирип кеткен. Ар ким өзүнүн жашоосу менен. Ушул ичинде орустар айтмакчы, виртуальный бир жашоо болуп калды да. Азыркы мына болуп аткан жашоодо жок, виртуальный жашоого кирип кеткен да баардыгы. Бир эле мисал өткөндө бир неменен көрсөттү. Баардыгы бир жерде отурушат дагы, бири-бири менен сотка менен сүйлөшүп атат. Интернет аркылуу жөнөтүшүп. А мондай баарлашуу жок. Ушул жана сөзүңүз каралжы, Актаңдай аалы акын айтат. Ушул бул интернет деген жакын досту алыс кылат экен да, алыс досту жакын кылат экен дейт да. Ансардай бунда бир канчалык бир маңдай тескей бар. Анда жаштардын оюн уксак. Мо интернет бар азырчы. Мынакей интернетте жүрөсүң да. Азыр көп жаштар интернетке кире берет да, кирип, неме балдар ишке чыгарат, жүрүм футбол ойнойбуз депчи, көптөр жок айтат. Ошондо сен виртуальный кирип кетесиң да. Мындай обществого кошулуп аласың да, бир жолу эшикке чыгып, интернет жок болгон эшикке чыксаң, сен балдарды обществого кошпогот да. Бул виртуальный бала депчи. Бул неме обществодан кетип каласың сенчи. А интернетке интернет мындай киргенде өзүңө керектүү нерсе аласың. Мисалы, сага мугалимиң неме сага бир стишок берди да, мындайчы, стишок берди. Ал китепте жок, айтат, библиотекада китеп калып алса, интернетке кирип, неме кылсаң болот да. Ошо интернетти издеп, ошону жаттап алсаң болот. Жаттап айтып берсең болот. Оңой жеңил. Ошо оңой жеңил. Анан кийин мынакей азыр 11 класстан бардыгы бүт главная проблема это ОРТ да. Мен азыр өзүм интернетке кирип, жалаң ОРТ-н көрөм да, ОРТ вопростон кирип, күндө ошо ОРТ даярданам да. Ошо интернет ошо үчүн керек. Интернетте киришет, ошо ичип бүт нерсе кире берет да. Анан неме кирген сайын немеси жок мындайчы. Сен сүйлөшпөйсүң. Колдонгонду билиш керек, Колдонгонду билиш керек.
интернетти убактысы менен колдош мындай компьютер бар мындай сотка WhatsApp'та отургандан кийин ал жер кечкен отура бериш ушул жерге кирип кетесиң чыга албайсың чыкканчы ал как зависимость болуп кетет да ошондой интернет бүт нерсе менен кантип колдогонун билиш керек да кандай неме полезный нерсе ошонун баарын кылыш керек да жөн эле кире берсе болбойт ал жакачы Кандай агайлар? Сен айткан эми аз да, аз сандагылар ошондой сабак окуп отурушат да. Бирок көп бөлүгү баягы интернетке кирип сүй жөнүндө сүйлөшүп эле баягындай жаман немелер көрүп атпайсыңарбы? Баягындай Жаман сайттар. Жаман сайттарга кирип кетип эле анан кийин ошондон чыга албай атпайбы? Кимин карасаң кыздардын, балдардын карасаң соткадан. Анын реальный карасаң сабак аткарганын эми көрбөйсүң да, сабак аткарганы жок да, баягындай жаман WhatsApp'тан жаман сүйүү, баягындай жаман сөздөр. ал туура Интернет ошондой кирип отурбайсыңарбы? ал туура азыр көп адамдар WhatsApp, Facebook аарындай таанышат да немечи таанышып бир сүй кылып анан күнү жолугушат анан ошентип эле WhatsApp'тын өтүнүстө көп сүй бар болот азырчы. Атың ким? Кыялбек. Кыялбек, мисалы азыр сен жакшы колдоном деп атпайсыңбы? Анан ошол сенин оюңча, сенин көз карашың боюнча улуу муундар ошол баягы китеп окушкан да эми ал убакта интернет жок болгон туурабы, сотка жок болгон. Анан ошолор жакшы окуйбу же азыркы силердин жаңы муун жакшы окуйбу? Мындай билим деңгээли каяктыкы мыкты деп билесиң? Алар эми интернет жолу китептен казышкан, силер болсо дүйнө жүзүнөн ушу интернеттен казып атасыңар. Кимдики мындай эске тутуму жакшы билет деп ойлойсуң? Мурункусу китеп менен чына жакшы да интернеттен көрөкчү. Ошол жакшыбы, Эмнеге? Ал жерде китепте мындай интернетте мындай бардыгы жазылган эмес да, мисалычы краткое содержание, китепте бүт баары жазылган да, китепте окусаң да ошонусу неме жакшы дейм да. Нурбек аке. Мен ойлойм бул жеке бир адамдын эле ойлу дейм, азыркы баланын өзүнүн. Бардыгы буга кошулбаса керек. Бул жерде отурат азыр кыздар, балдар интернетти азыр биз WhatsApp'ты сүйлөшөбүз, баарлашабыз. Биз бая айтканда алысты жакындатат дегендей эле булар дагы ошол сөздөр болсо керек азыр. Ойлойм бул интернетке чектөө эч кандай коюлбайт болуш керек. Себеп дегенде чектөө коюлса деле бир кандайдыр бир мыйзам чыгарылып интернетке кирбегиле деген чектөө коюлса деле ар бир адамдар кирише берет деген ойдомун. Себеп дегенде азыр деген эмне көп, миграция көп. Миграция адамдар чет өлкөдө жүрүшөт. Мисалы үйүндө энеси отурат, баласын сагынат. Баласын азыр эң ыңгайлуу жер бул интернет болуп атат. WhatsApp аркылуу алар менен сүрөттөрүн жөнөтүү аркылуу алар менен оңой сүйлөшө алат деп ойлойм да. Сиз ошол кайсыл сеттерди колдоносуз? Мен азыркы кезде чынын айтсам эч ким ишенбейт болуш керек, мен эч кандай интернет колдонбойм. Таптакыр. Таптакыр колдонбойм. Сиз аркада калган жоксузбу анда? Мына азыр 21-кылымда жаштар дээрлик 99-100% колдонот болуш керек. Ооба, колдонот, бирок мен азыркы кезде колдонбойм. Эмне себептен колдонбойсуз? Мен 11-классмын, анан кийин мен алдагы максатым китеп окуу жана ортого даярдануу. Буга чейин колдондуңузбу? Буга чейин колдонууга колдонбой калганыма 3 айдай болду. Эмне себеп таштап койдуңуз? Себептери эмне? Себеп дегенде мен ойлодум, бул интернетке кирүү биринчиден акыл эсиңди эске тутууңду начарлатат экен, баш ооруну көбөйтөт экен. Анан интернетке кирүү бул жумуш жактан сен эч нерсеге жетишпей калат кезиң бир эле ошо интернет менен отурасың да. Ал эми интернетти такыр колдонбой калсаң, сен китеп окуп, китепке болгон кызыкчылыгың көбөйөт, жана жумушка да жетишесиң, сабактарың да жакшы болот да. Жакшы ийгиликтерге жетишесиң. Ой, кошуласыңарбы? Мынакей азыр 3 айдан бери колдонбой, жакшы ийгиликтерге жетип атабыз дейт. Анда Бакыт байке, мындайынан баштасак. Ассаламу алейкум да жол окуучулар. Менде бир окуя болду да кечээ күндө жакынкы эле аралыкта. Мен бир кичинекей иним ошондой телефон алышым керек деп акыры ошо телефонго жетти. Анан ата энеси ошо телефонду алып келди. Анан буквально ошол арада бир ай өтпөй туруп жана класс жетекчиси менен сүйлөшүп калдык да, жана баланын. Ошол айтып атат, бул сабактан уже кала баштады дейт. Программадан кала баштады дейт. Эмне мындай байкаштырсам дейт, ал ошо класс жетекчиси да өзүнө жеңелерибиз болот. Ошол айтып атат, сабакта отуралы, монтип телефон эле чукулап калды дейт жанагы бала. Болбосо жанагы класстын алдыңкы окуучулардын бири болчу дейт. Ошо бир айга жетпей эле ошо эмек телефондун жардамы менен жана сабактан кала баштады дейт. Көрдүңүздөрбү кандай зыян экенин? Зыян жактары аябай көп экен да. Ошолой кошуласыңарбы? Балким ошол колдонгонду билиш керек, балким. Телефондо күнөө эмес, интернетте күнөө эмес, балким ошол колдонуучу эмне кылыш керек? Мен айтышым өзүм эле мындай мисал айтып кетем, балам, чоң балам 8-класста окуйт. Мен ага жөнөкөй эле мондай Nokia соткалар бар го, эч нерсеси жок. Ошондо Nokia алып берген да, байланыш үчүн эле. Азыркы ошол менен тең балдарды көрүп атабыз. Соткалардын ар кандай акыркы түрлөрүн көтөрүп,
бири-бирлери менен баарлашып бузулуп баратат жаштар. Ошого айтканым мен тыюу салыш керек балдарга. Мектеп жаштагы балдарга тыюу салыш керек, ошондой сотка көтөргөн. Ошондо мен ойлойм, балким оңолуу болот. Балким мыйзам кабыл алып көрүш керек буну дагы. Жакшы. Бурхан байке, мынакей сиз ушу ата катарында мына окуучуларда сиздин кыздарыңыз, балдарыңыз кандай колдонот? Сиздер нубаңыздарда бул нерсе жок болчу да. Эми ушул азыркы мынакей жаңы буун ушул интернет менен жашап атпайбы? Кээ бирлер ушул интернет ойгонот, интернет менен уктайт да. Анан ушул жаштарга кандай дейсиз? Бул эми жаштарга баягы кыргызча бир макал бар да. Заманаң бөөрү болсо бөөрү бол, түлкү болсо түлкү бол деп. Анан ушул азыр бул ошо коомго жараша болуп атса керек. Илгери десек болот, эми биздин убакта интернет эмес, мындай китептер менен жана оозеги чыгармаларды адабий окуулар менен окуп, ошону мисалы сактап келген болсок, азыркы балдар даяр нерсени кыскасы шпаргалка катары пайдаланышып атат да. Бул алат, пайдаланат, таштап кете берет да. Эми балким буларга ушу жагат чыгар. Бирок биздин көз карашта, биздин учурдагы көз карашка бизге мындай терс көрүнүш болуп калып атат да. Мен да ушул азыркы агайлардын сөзүнө кошулам. Себеби интернетти азыр мектепте окуган окуучуларга бербеш керек. То есть интернети бар телефонду көтөртүрбөш керек жаштарга. Жаштарга жөнөкөй эле телефон бериш керек. Себеби аны башкарыш, эмне кылыш, аларды чеги менен колдон деген менен болбойт. Баары бир Бербеш керек дегенде кайра 20-кылымга кайтпайбызбы? Жок, 20-кылымга кайтпайбыз. Интернетсиз деле 21-кылымда жашаса болот деп ойлойм. Буларга биринчи мектепти бүтүп, жакшы тарбияны алып, өздөрү жакшы бир не жаман, не жакшыны жакшы үйрөнүп бүткөндөн кийин, бир кесип нээси болгондон кийин, же ошол кесип нээси болуп аткан учурда анан өздөрү пайдаланып башса жакшы деп ойлойм да мен. Азырынча буларга кереги жок да. Жакшы. Анда Мирлан мырза. Саламатсыздар, урматтуу окуучулар, урматтуу коноктор. Чындыгында бир жакшы тема көтөрүлүп атат бүгүн. Бул интернет. Интернет негизи бул цивилизация да. Мен колдойм бул нерсени. Интернет жаштар колдонуш керек. Бирок деген жери бар, өзүнүн орду менен да, өзүнүн чеги менен. Эгерде биз интернетти колдонбой кое турган болсок, балким биз кээ бир учурларда болот, мисалы маалымат китептен таппаган маалыматтарды интернеттен тапкан учурлар болот да. Бирок азыркы бул жерде жаштар айтып атпайбы, мен интернетти убагы менен колдоном, мен чеги менен колдоном деп. Бирок бул сөздөр баягы кыргызча айтканда дежур сөздөр да. Мен өзүм дагы жашмын. Ошо жаштардын атынан айтам, биз интернетти колдонгон учурда жанагындай көбүнчө интернеттин биз кайсы жагын колдонобуз? Цивилизациянын өзүнүн туура баягы цивилизацияны колдоно албай атабыз да. Биз көбүнчө жанагындай социалдык сеттерде отурабыз. Агентте отурабыз, Facebook'та отурабыз, Одноклассники дагы жана башка ушундай социалдык сеттерде отурабыз дагы. Биз эң негизги биздин жашообуздагы, биздин келечекке бир жакшы өсүшүбүздө эң негизги курал болгон, эң негизги биздин күчүбүз болгон убакыт да. Убакыт. Биз ошол убакытты өткөрүп атабыз. Силер азыр мисалы жаштар, биз өсүп келе аткан учурда ошол күнүнө бир 2 саат, 3 саат интернетте жөн эле отуруп өткөрүп коет да. Мен көп өзүмдүн инилеримден да көрөм, досторумдан да көрөм, карындаштарымдан да жакындарымдан көрөм ушул нерсени. И ал нерсе биздин келечегибизге өзүбүз не кылып атабыз? Баягы бутактын үстүнө отуруп алып, алдыбыздан балта менен ошо бутакты чапканга барабар да. Биз убакытты туура пайдаланыш керек. Интернетти ар кимибиз эгерде биз келечекке жакшы өнүгүп, жакшы кадам таштайбыз дей турган болсок, өзүбүздүн жашообузда күнүмдүк убакыттын бир 15 минутасын же жарым саатты интернетке бөлө турган болсок, ал биз үчүн чоң бир маалымат алганга жетет да. Бирок тилекке каршы биз социалдык сеттерде күнүбүздүн 3 саат, 4 саатын өткөрүп коюп атабыз. Айтсаңыз, өзүңүз бир суткада канча убакыт бөлөсүз? Интернетте. Балким жаштарга бир ушундай бир мындай бөлсөк кандай болот? Балким колдонгонду билбей, кээде ушул баягы туура эмес нерселер болуп атат да. Мен азыр интернетте чынын айтсам зарыл учурда кирем. Зарыл эгерде бир маалымат керек болуп калып, же болбосо алыстагы бирөөлөр менен байланыш керек болуп калса, ошол учурда кирем. Калган учурда интернет өзүм негизи мындай интернет, компьютер жактарына мындай жакын эмесмин да, алысыраакмын бул нерселер. Жакшы. Ушинтип колдонсо болот экен. Демек, баягы пайдалуу жака,
саламатсыңарбы, урматтуу биздин агайлар жана ошондой эле коноктор. Чындыгында мен улуу муундардын айткан сөзүнө кошула албайм. Улуу муун айткан сөздөрүнө кошула албайм. Анткени азыркы учурда жогоруда айтып өткөндөй, жаштар айтып өткөндөй, цивилизациянын заманы болуп калды. Биз интернетти колдонбосок өнүгө албайбыз. Анткени ал жаштар уялып айта албай атышат. Өзүнүн баягы ички жан үйүндө көңгөйүн айта албай атат да. Ошондуктан негизи интернетти колдонуш керек. Жаштар барсыңарбы мындай? Колдонобуз деген жаштар бар мындай, кол көтөрүп койсоңор. Колдонобуз. Бизге интернет керек дегендер. Ошо эгерде интернетти колдонуш керек, бирок ошол эле учурда жаман жакка түшүп кетпеш керек. Ошо жакшы жагын алып, жаман жагын кайтарыш керек да. Эми колдонгонубуз жакшы колдонгон, бирок баягы интернет ачканда эле жаман сайттар азыр биздин байкелер айткандай, туура жагын кантип колдонобуз, мисалы. Мына сиздер канча убакыт колдоносуздар интернетти күнүнө? Эмнелерди колдонсок болот? Азыр мындай болуп атат да. Жаштар колдонобуз деп атат, бирок колдонгондо баардыгы эле ошо сотканы отуруп ата-энесин укпай коюп атпайбы, тарбия жок болуп атат. Ата-энеси жумшаса барбай атат, жакшы иштерди кылбай атат, толку ошо менен отуруп убактысы кетип атат, ата-энесин безилдетип атат. Аз мен баардыгын айтам, аз булар уялып атышат да, бирок тартынып айта алышпай атат. Баардыгы аз бул жыргабын отурушат да багында, жакшы материалдарды издебейт, сүрөттөрдү көрөт, баягындай фильмдерди көрөт. Ушинтип эле жыргап убакытты кетирип, же сабакты окушпайт, же ата-энесинин тилин албай атат да. Биз эми колдонуш керек аны, ошо бир баягындай бир керектүү маалыматты гана пайдаланып, ошонун пайдасын көргөндө гана убакытты кириш керек. Ата пайдаланганда ал сотко зыян негизинен. Бардык тараптан өзүнө да, ден соолукка да зыян да. Көп жактар эле зыян болуп атпайбы? Жүрөк беке. Интернет бар сотканы колдонууга бул жаштарга тыюу салынса жакшы болот. Ал эмесе интернеттен мен ойлойм, интернетте баягы сайтты ачасың, сайтты ачканда азыр ушундай кылып койгон душмандар. Сайтта бир нерсени ачсаң эле, ошол жакшы нерсени ачканда эле сүрөт келип чыгат. Жылаңач, кош. Аны көргөн адамдын пикири заматта өзгөрөт. Себеби ошол адамдын каалоосу не баягы табиятында болгон нерсеси козголуп кетет. Ошону болбош үчүн, болдурбаш үчүн мен ойлойм, жаштарга, окуучуларга, агай мугалимдер болот го, компьютерден сабак берген. Ошолордун көзөмөлүндө кирсе болот. А үйдө болсо ата-энесинин көзөмөлү менен, чоңдордун көзөмөлү менен кирсе болот. Жакшы. Бул агайлардын сөзүнө кошулам да. Себеп дегенде туурасын айтып атат. Бул дават, туура жүрүш, тарбия ата-энеден биздин үрп-адат, салт санабыз менен биз өзүбүздүн келечектеги муундарга туурасын кандай биздин идеологиябызды сөзмө-сөз ооз-эки же болбосо азыр адабий чыгармалардан айтып келген болсок, мына азыр кулаш жайып мынакей биздин өзүбүздүн тутунган салттуу динибизди азыр бекитип, бекем кармап мамлекет колдоп туруда. Мына ошону азыр биздин жаш илимдүү жигиттерибиз эл арасына, ошол мектептерге, окуу жайларга жеткирип атат. Бул биздин келечектеги Кыргыздын мамлекетинин бүтүмдүгүн, келечегин, өзүбүздүн мындай салым кошуп атат да. Ал эми интернет болсо, бул тескерисинче анти-дават болуп атат да. Бул агайлар айткандай эле биринчи бетти ачтың дегенче эле жанагындай туура эмес сүрөттөр менен, ар кандай туура эмес сөздөр менен бул азыр бул биздин жаштар бул переходной возраст. Мындагы бир жакка көч албай турган, ортодо турган нерсе да. А биз кайсыл нерсени алабыз? Көзүбүзгө көрүнгөн нерсени алар бизге ушундай андай укулуктуу, же болбосо ушундай бир жагымдуу нерсе кылып туруп чыгарып туруп, бул ортодо турган переходной возрасттагы жаш уул кыздарыбызды бузуу жагын алып келип атат да. Ошон үчүн туура айтып атат. Себеп дегенде бул балдар азыр жаңы бойго жетип, мына эртең үй курам, турмушка аттанам деп турган учурунда ата-энеси, ошо эл артуучу мугалимдер бул процессти базып өткөн да. Биз ошол нерсени өткөнбүз да. Себептен да биз ак караны анча мынча болсо да ажыратып калдык. А бул жаш жигиттер, уулан кыздар болсо, бул жөнүндө азыр кабары жок. Себептен булар эмнени биринчи көрдү, эмнени биринчи укту, ошол нерсени алып кете берет. Туура айтат. Бул азыр ар бир ата-эне керек болсо окуу жайларында, мектептерде бул нерсени чектеш керек да. Киргизиш керек, киргизбей окуш керек, окубаш керек. Туура, эми интернетти же болбосо телефонду пайдаланыш эмне үчүн? Кабарланышып, сүйлөшүп, баарлашып, бир керектүү маалымат алыш үчүн пайдаланса болсо керек. Ал эми
жана туура эмес нерсени алыш бул туура эмес. Себеп дегенде анын эртеңки келечегине талкалап алышы мүмкүн да. Урматтуу жаштар, азыр биздин байкелер айтты, чектөө киргизиш керек, жол болсо интернет мындай окубай турган телефондорду көтөрүш керек дейт. Ошого кошуласыңарбы? Туура элеби же туура эмеспи? Биринчиден саламатсыздарбы? Мен бул байкелерге негизинен кошулам да, анан бирок бул эмеде интернет колдонууда мисалы үчүн мен ата-энем буга чейин 11 класста токтотту. 11 класска чейин 8ден кийин телефонун алып койчу. Телефон анткени интернетке кирбейсиң, тиги анан негизинен ушул туура деп ойлойм да. Быйыл мен өзүмө чектөө коюп калдым. Анткени 11 класс бул жаңы бала айтып кеткендей, азыр тестирлөөгө аябай чоң даярдык болуп атат да. Интернетке киребиз, бирок биз жанагы тестирлөө боюнча киребиз. Ал эми ошо адан тышкары биз кире албайбыз да. Анткени бул интернетке отуруу биздин жөн гана убактыбызды алат да, мисалы үчүн. Анткени бул интернетке отурганда бизде мисалы үчүн интернетке киргенден кийин болду. Биз өзүмдөн билем, бул аны токтото албайсың. Киргенден кийин бул чыга албай каласың да уже. Анан Ору сыяктуу эле экен да. Ору сыяктуу болуп калат. Ооба, азарт десем да болот. Эми болот эми кандай десем. Мисалы үчүн жана кыз айтып кеткендей, классташым айтып кеткендей, жанагы за граница башка мамлекетте жүргөн эжелерибиз менен, апчелерибиз менен сүйлөшкөндө биз кирип турабыз. Ал эми жанандай бул байкелер айткандай жаман нерселерди эметкенде булар мүмкүн билбейм, ага көрбөпмүн, бирок азарт десем болот да. Анткени буларда ору болуп калат. Интернетке киргенден кийин ага чектөө кое албайт. Ошон үчүн бул ата-энелерге жана мектепте мугалимдерге кайрылат элем. Бул 8ден кийин мүмкүн болсо баардыгын айта албайм, бирок бар арабызда ата-энесин укпагандар. Ушул баягы сиздин методикада бул атасы энеси жасагандай бир айылда 8ден кийин телефонун алып койгон экен. Баягы кыз азынып өлүп алыптыр. Ошол ата-эненик туура болдубу же кыздыкы? Бул жерде да бир өтө бир көйгөй бар да. Кандай бул? Кандай десем, эми бул кыз кандай десем, бул өзүн эгоист да, өзүн ойлоп кетти да бул жерденчи. Анткени эми кыз ата-энеси эч качан кызга жамандык ойлобойт да. Бирок ооба жаш кезекте мүмкүн кичинекейирээк кыз болгон чыгар, анткени ата-энесин ал туура эмес түшүнүп алды да. Бул жерден билбейт экем, точносын айта албайм, бирок мүмкүн ата-энеси урушуп же бирденке кылып алган. 10 класстын кызы экен да. 10 класстын кызы болсо анда билбейт экем. Ата-энесинки туура эле деп ойлойм. Анткени бул жерден кызын ойлоду да, кызы өзүн ойлоп кеткен окшойт бул жерден. Бул жерде айткандайчы, кыз Думай уякта WhatsApp же отурганда бир сүйүүжөн ойлоп кетиш керек. Ошон үчүн ата-энеси уруксат бербей койду. Жана кыйналгандан сөйлөшө албай, эчтеке кыла албай интернет керек болуп калды. Почти булда ору болуп калат да, ору болгондо кыйналгандан кийин ата-энесин тааныган бойдон азып калды дейм да. А так азыр бизде андак көп болуп атпайбы? Азыр Кыргызстанда көп болгон, азыр кыз келиндер отурат, интернетте отурганда чет өлкөдө балдар менен таанышат, таанышкандан кийин эле таанышып, сүйүп калды эле алар чакырып алат да. Чакыргандан кийин булар кетип калат. Үйлөрүнө качышып, ата-энелерине айтпай, акчалар урдап кетет, керектүүлөр болсо урдап. Качкандан кийин жакта барганда булар ойлойт, жакта жакшы өмүр сүрөм депчи, сүйүп калдым деп. Барганда алар кул болуп айланып, кара жумуштар кылат, кыйынчылыктар көрөт да, ошо менен кайта ойлонушат да, туура эмес кылыптым деп. Бере дагы бирок антсе болбойт да, интернет. Оюңар боюнча ошол интернеттен таанышып, бактылуу талайлуу болгондор көппү же ажырашкандар көппү, алдангандар? Андайдан көп эмес да, бар, только аз да. Ал имандуу эле адамдар эле бири-бирин таап сөйлөшпөсө, а так иманы жоктор сөйлөшөбөй дагы бир четинен айтып коет, что не деп, интернетте жалгыз отурган жерде ал шайтан болот дейт да, бул эң чын да. Шайтан адамга сиң болсо да жаман. Отурсабы? Үчөө болуп отурсачы болбойбу? Жок, акта жалгыз турат да, адам жалгыз турган жаман нерсе көрөт, көргөндөн кийин шайтан пайда болот дерди. Если көп адам болсо көрө албайт, андайлар көп көрө албайт, жанында көп адам болсо. Ошо менен дагы жалгыз отурса болбойт, бир жерде ата-энеси караш керек да, окуучу баланычы. Канча убакыттан бери колдонуп келатасыз? Мен өзүм колдоном, бирок саат 10дон кийин ата-энем жанында колдоном, керек маалымат издейм. Отурсам одноклассникте отурам, бирок эжелерим менен сөйлөшүп гана коем, болду. Одноклассникте канча досуңуз бар, дружба? Одноклассникте друзьяларым көп эле, бирок алар арасынан сөйлөшпөйм деле эч ким менен. Бирок чет өлкөлөр жөнөтөт көйлөр. Бирок алар менен сөйлөшпөгөнгө аракет кылам да, аларды өчүрүп салып, өзүм эжелерим, бир туугандарым менен гана сөйлөшөм. Сиз сөйлөшөйүн деп чет өлкөдөн жөнөтүшөт, атайын? Андай көп жөнөткөндөр. Башка улуттагылар жагы. Башка улутта, асабим араб менен Сирия жактарларда абдан көп жөнөтөт.
алар менен сүйлөшпөй азыр дагы Сирия жактан көп болуп атат, азыр көбүн эле алып кетип атат, интернет менен алып кетип эле жактан согушка апарып жиберип атпайбы азыр Сирияда болгон нерселер менен деле. Жакшы. Урматтуу жаштар, мынакей бизде кол көтөрүп аткандар аз бияка келсеңер, мынакей интернет менен көп нерсени билип алса да болот экен, сүйлөшсө да болот экен, пайдасын айтып атабыз, зыянын айтып атабыз. Эми атыңдар жана мына азыр карындашым айтпадыбы, 8ден кийин алып коет дейт. Ошол алып койгонго силер кошуласыңарбы? Алып койгондо силер дароо эле бересиңерби? Мынтип жылмайып же мындай да, биринчи мен эме алганда өзүм трамес көрүп жүрдүм да, анткени ал эмне себептен алат деп? эмне себептен алат, мен колдонбойм деле го депчи. Бирок негизи аныкы туура экен да. Анан кийинчерээк өзүм эле барып местасына коюп калып аттым да. Кийин көмүп калгандан кийин өзүм эле барып местасына коюп коем. Алар 8ден кийин уже как положено сабак окуйм, андан кийин эгер керек болсо ата-энем көзүнчө ошол жерден интернетке кирип, мисалы үчүн эжекелерди эле берип калып атпайбы бул тапшырмачы, ошол жерден окуп алабыз да. Анан бул интернеттин дагы эмеси, бул жана Корея, Японияларда интернет негизи аябай көп колдонот да. Ошол колдонгон кишилерди карасаң баары эле ачкарик, ачки таанып жүрүшөт. Анткени бул интернеттин ден соолукка да аябай чоң зыяны бар. Анан кийин жанагы бул жерде байке айтып кетти, алыскы досту жакын кылат, жакынкы досту алыс кылат дейт да. Анткени бул жерде туура эмес да, анткени интернеттен сүйлөшөсүң, бирок ал адамдын мындай, кандай десем, ал адам просто мындай өзүнүн кызыкчылык үчүн сүйлөшөт да. Ал менен негизи ага мындай кандай кызыкчылык болушу мүмкүн эми? Мен билбейм, бул кыз айтып аткандай Сирияга жанагындай согуш богушка мүмкүн. Сүйүүчү, мисалы бактылуу, мисалы эми ошондой бактылуу талайлуу болгондор болуп атпайбы туура? Үйлөнүшүп, анан шакек, нике шакеге салып ошондой сүйлөшсө болобу болбойбу? Эми болот, анткени ал адамдын иманы бар болсо, ал адам мүмкүн бул кыз менен сүйлөшөт же наркы 2-3 кыз менен сүйлөшүп аткан болуп калат да. Эми андай балдар толтура эле да, арабызда деле бар болушу мүмкүн да. Ошон үчүн мен эмеге буга мындай ишене албайм да. Интернеттен мындай балдар үчүн эмес, негизи ошондой ар нерсе мындай билимден ошондой нерселерди алыш үчүн киребиз да. Болот атат да азыр. Жаштар негизи айта албай атат да мындай өзүнүн ойлорун. Балким негизи улуу муундар адамдар көп сүйлөгөндүктөн жаштар негизи интернеттен мен оюмча балким мен эми оюмча да негизи балким пайда жактары көбүрөөктүр зыян жагына деген караганда дейм да. Жаштар мындай интернеттен айтып беришет да, мындай жерден көп айтпайт, анан интернеттен. Анан урматтуу коноктор, мындай маселе да келип чыгат да, жанагы интернетте азыр баягы убакытты пайдаланышып, кыргыз тилди өнүктүрөбүз деп какшап атпайлыбы? Интернет аркылуу да өнүктүрсөк болот дейт, бирок ошону өлтүрүп атабызбы деген да пикир келет. Анткени кыскартып жазып атып, тамгалар менен жасап атып, Негизи бул интернетке киргенден кийин бул биз жалаң адан сүйлөшпөйбүз да, жазабыз да. Жазганда бул сүйлөөбүз, акылыбыз жана сүйлөө речибиз аябай азаят да. Анткени бул жерден адам менен баарлашканда биздин сүйлөө речибиз көбөйөт да. Мындай эми кичине баарлашуудан көп нерсени билебиз. Ал эми интернеттен болсо биз баягы эле мурунку эле сөздөрдү кайталап отуруп, бул сүйлөө речибиздин өспөй калышына да чоң зыян келтирет. Баягы мурунку кайталанган сөздөр бир-экисин кайтып, кандай сөздөр алар колдонулат көбүнчө? Эми кандайсың, салам, эми привет, что-то дагы ар кандай да эми башка мүмкүн жана сүйүү аралашкан сөздөр көбүнчө ошондой сөздөр эле колдонот. Ал эми Сүйүү аралашкан кандай сөздөр? Андайды айта албайм мен. Ар кандай болушу мүмкүн. Кол чабып коебуз бир ушул мынакей. Мындай кыздарыбыз болсо. Немечи? Интернетте көп бала бар, зависимыйчы. Мына ерке азыр мындай интернетте компьютер оюндар бар, Ерке оюн ойноп, анан ойлойт да, мен да ушундай болгум келип туруп, мисалы бир оюнду ойноп, неме магазинде неме урдап кетти бирдеке болупчу. Ошого кирип анан ушу виртуальный андай оюндар көп беришет, ато ялда эртесин чыгып магазин кирип түрмө отуруп калат да ошондойчу. Көп нерсе бар интернеттечи. Анан жа сиз айттыңыз немечи? Китеп окугандан интернеттен жакшы депчи. Ну жа неме китеп өзү жакшы депчи. Мисалы интернетте отурасың. Китеп окуйсуң, көзүңө зыян келтирет аябайчы. Андай көрүп каласың депчи. Кечине отурсаңчы, кабан тыршыпчы. Ошондо жаман компьютер неме окусаңчы. А китептен неме көзүңө зыян келбей, китептен окусаң болот да, ошондой жакшы да, чындачы. Жакшы, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Манас районунун жаштарын угуп жатасыздар. Ушул жаштардын сүйлөөсүндө жакындан жардам көрсөткөн Нуржан мырзага жана ошондой эле Покровка орто мектебинин мүдүрүнө жана ошондой эле Замандаш партиясына чоң ыраазычылык билдиребиз. Эми жыйынтыктап берсек, бүгүнкү темабыз интернеттин пайдасы, зыяны жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Жакшы талкуу болду. Мен ойлойм мындан жаштарыбыз жакшы жыйынтыктарды чыгарышат. Ошо интернетке көбүрөөк колдонуп аткандар болсо азайтат, интернетке кирип кетип аткандар болсо токтотот жана ата-энесинин сөзүнө уга баштайт бүгүнөн.
Мен ойлойм ошол жакшы жактарын гана аласыздар, Урматтуу жаштар, эми бүгүн биз ушул биздин телекөрүүбүздөн негизги ала турган жыйынтык деп мен ушун ойлойм. Биз негизи ар бир адам максат менен жашаш керек да. Биз максатыбызга жетиш үчүн бизде убактыбыз ченелүү. Ошол убактыбызды интернет, андан сырткары көп нерселер урдаган аракет кылат. Ошон үчүн биз урдатпастан убактыбызды үнөмдөп, көбүрөөк максатка жетүүгө жумшасак дейм да. Сиз канча убакыт үнөмдөп бир суткада канча убакыт колдоносуз? Аны айта албайт экенмин, бирок колдон келишинче азыраак колдонгонго. Азыраак болгон 3 саат. Эң азы жарым саат болуш керек. Анан да. Жакшы. Интернеттин пайда жактары жа зыян жактары деген жөнүндө айтып атпайсыздарбы? Ошол пайда жактарын айтып кетсем, азыр көп өнүккөн өлкөлөрдө жа шаарда дагы көп мектептерге жа Wi-Fi киргизип атат да. Wi-Fi жа планшеттер менен интернетте барбы? Wi-Fi барбы? Жок. Жокпу? Ошо Wi-Fi киргизип, атайын ошо эжекелер өздөрү түз берип атат да интернетке киргенге условия. Ал эмнеге киргизип атат десе, алар өздөрүнүн билимин өйдө көтөрүш үчүн же өзү керек нерселерди табыш үчүн ошо эмелерди Wi-Fi интернеттерге өздөрү условия түз берет экен да. Ошол пайда жактары деп ойлойм. Пайда жактары, жакшы. Келиспек. Урматтуу окуучулар, мына бизде убакытты ысыраф кылбоо деген бир жакшы неме бар да. Убакытты кайсы нерсени болсо да ысырафчылыктан мындай сактанышыбыз керек да, чектелишибиз керек да. Эң эле ысырафтын чоңу бул убакыт да. Убакыт бул өзү бурпаста өтүп кете турган нерсе. Мына кече эле мектепке жаңы эле ак бантик тагынып, ак көйнөк кийип келген улан кыздар болсоңор, бүгүн ушу бүтүрүп атсыңар да. Бурпаста өтүп кетет. Убакытты ысыраф кылуу менен да калган убактыңарды жөн эле бекерден бекер өткөзүп жиберишиңер толук мүмкүн да. Ошон үчүн ушуну өзүңөр мындай сарамжалдуу пайдалангыла. Биринчиден, бул интернетке кирип алып эч кандай пайдасыз, же болбосо ден соолукка, же болбосо материалдык жактан, же болбосо дагы бир мындай келечекке кадам кое жактан эч кандай пайда таппагандан кийин будан алыс эле болушуңар керек да. Экинчиден, кыргызда бир жакшы сөз бар, карынын сөзүн капка сал деп. Себеп дегенде ошол процессти баазы өткөн ата энеңер, абаларыңар, ошо ага эжелериңер ушуну бекер айтып аткан жокпуз. Маселен, бул биз баазы өткөн практикадан, траекториядан чыгып аткан нерсе, булардан силер алыс болуп андан көрө мындай таза акыл менен, таза иш менен келечекке кадам коюп аттансаңар деген оюм, тилегим ошол. Рахмат. Кудай буюрса келечекте ушул майы болсомбу деп кызмат кылып, анан ушул өзгөчө ушул биздин жол коопсуздук кызматы дагы айтып калат, ушул интернетти колдонуп турат, сотканы колдонуп турат, көп учурда баягы кырсык болот экен да. Анан бул форманы ошо кызмат учурунда эле кийесеңерби же күнүгө ушундай кандай интернет колдоносуңбу, колдонбойсуңбу? Анан колдонсоң кайсыл жактарына киресиң? Кыскараак айтып берсең. Мен өзүм чындыгында интернетти колдонбойм. Неге? Совсем? Жок. Эмнеге? Достор колдонобу? Колдонот. Колдонот, Өзүм колдонбойм деле. Өзүң колдонбойсуң? Ал өзүң акыл эсиңе зыян, окуу жактан артка тайдырат, өзүңө да жаман, ден соолукка. Интернетке кирбесең, өзүң фундаментиң көтөрүлөт, окуу жактан да күчтүү болосуң. Балким ушул баягы өнүккөн өлкөлөрдү интернеттен карап, алардын формалары кандай, жол коопсуздугу кандай, мектеп программалар кандай, парламентте кандай өнүгүүлөр болот, ушуларды карап билип турса болобу, болбойбу? Болот болуш керек. Болот, Бүгүнкү күндө айта турган болсок, 21 кылым негизи технология, илимий технологиянын кылымы дегенден кийин биздин облустубуздун калкынын бир 80% колдонот десек жаңылышпайбыз. Ошол эле учурда азыркы жаштарыбыз көпчүлүк бөлүгү ошол терс жактарына көбүрөөк маани беришип, азгырылып жатат да көбүнчөсү. Биздин өзүбүздүн кесибибиз боюнча 100% ошол интернет менен пайдаланабыз. Ошол учурда статистикалык маалымат боюнча жана суроо жооп жүргүзгөн кезде көбүнчөсү ошол байкап келебиз да, азыркы жаштарыбыз туура эмес багытта пайдаланып жатышат да интернетти. Канча пайыз туура эмес?
Облустун аймагында ала турган болсок 65%. Бул 2015 жылдын акыркы 3 ай аралыгында жүргүзгөн суроо жооп анкеталык суроо жооптун негизинде. Рахмат агайларга ыраазычылык билдиребиз. Биринчиден жакшы ойлорун айтып, жаштарга жакшы кеңештерин берди. Мен айтат элем, ар нерсенин өзүнүн колдонуу ыкмазы анан чеги бар да. Мисалы, бычак бул нан кезип, же болбосо тамак бышырганда колдоно турган буюм. Туурабы? Эгерде биз аны туура колдонсок, ал өзүнүн баягы кызматын аткарат. Эгерде ошол бычакты алып алып, бирөөгө барып коркутуп, же болбосо кылмышкерлер мисалы туура эмес жолдорго колдонуп жүрүшөт да. Ошол эле бычак. Бул жерде бычакта күнөө жок да. Бычакты колдонуп аткан адамда күнөө. Ошондой эле интернетте күнөө жок. Интернетти колдонуп аткан, интернетте туура эмес сайттарга, туура эмес жанагындай социалдык сеттерге убактысын туура эмес коротуп аткан жаштарда өзүбүздө күнөө да. Ошон үчүн мен айтат элем, бул жалпы эле бул жерде отурган жаштарга эмес, жалпы эле ошо теле көрүүчүлөргө, ата-энелерге бардыгыбыз өзүбүздүн карамагыбызда болгон балдарыбызга, энелерибизге баягы жакшы көзөмөл жүргүзүп, анан ар бир жаш өзүнүн келечекке баягы Кыргызда Исхак Разаков деген жакшы белгилүү биздин бабаларыбыз өткөн, ошол Исхак Разаковдун айткан сөзү бар. Сен таза болсоң, мен таза болсом, коом таза болот дейт. Эгерде ар бирибиз ушул интернетти туура колдоно алып билсек, албетте бул биздин келечегибизге жакшы пайдасын берет. Рахмат. Жакшы. Рахмат. Урматтуу байкелер, ушул акыл насаат, насихат, жаштардын оюн уктуңуздар. Эми жыйынтыктоо сөз. Рахмат, аябай көп пайдалуу нерселер болду. Ойлойм, жаштар көп маалымат алышты. Азыркы учурда биз жашап аткан заманыбыздагы маалымат заманы. Азыр эмне десек, маалымат бир секундада бул жердин бул бурчунан тиги бурчуна жетет. Демек азыр маалымат заманында жашап атабыз, кийин маалыматка ээ болсо, демек ал дүйнөгө ээ болгон болот. Ошон үчүн баягы агайлар айтып кеткендей, биз туура пайдаланышты үйрөнүшүбүз керек. Күнөө интернетте эмес, балким адамдын өзүндө. Ошон үчүн мен ойлойм, илгери ата-бабаларыбыз баягы Союз убагында мамлекетте цензура деген эреже бар болчу. Кээ сырттан келген кинолорду же ичиндеги болгон кинолорду тартылганда жылаңач аял, өбүшкөн нерселерди цензура койчу эле. Бөгөт койчу эле. Ал нерсени эфирге бербейт эле. Ал нерсени передачаларга бербейт эле, кинолорго тартылбайт эле ал нерселер. Азыр мен ойлойм, мамлекет биздин, жаштар биздин келечегибиз, жаштарды ойлоп, мамлекет алда кадам таштап ушунда цензуралар киргизсек интернетке. Ошондой цензуралар мисалы үчүн немеде да бар, башка мамлекеттерде бар. Интернетте кээ бир сайттарды киргизбейт. Кээ бир ушундай түшүп аткан сүрөттөрдү, жылаңач аялдардын сүрөттөрүн киргизбейт. Себеби аларды дайыма кылып турат, көзөмөлгө алып турат. Ошондой көзөмөлдө бизге киргизсек, анан жаштарыбыз туура пайдаланса, интернетте баягы айткан нерсе, интернетте киргенде баягы сүйлөшкөндө адам жеке менен отуруп сүйлөшкөндө уят, бири-биринен уялат. Интернетке кирип кеткенде уятсы не болот? Жок болуп кетет. Ошондуктан жаштарыбыз бузулуп атат аябай көп. Ошол нерсени биз бөгөт коюп интернетте көзөмөл кылсак, анан ойлойм баары жакшы болот деп. Рахмат. Сабитин ага. Мына жакшы кызуу талкуу болду. Биздин кыскачараак айтайлы, интернетке жалгыз кирүү, анан чогуу кирүү деген ар кандай формалар бар да. Ошону баягындай интернетке киргенде мүмкүн болсо ошо ата-эненин, досторун 2-3 кишиден болуп кирсе, жакшы маалыматты чогуу издеп, керектүү нерсени алган болсо, бул пайдалуу. Анан өзүнчө бекинип алып, жалгыз издесе, кирсе, ал өзүнүн ден соолугуна зыян. Анан ушунун артынан канчаланган кыз балдар бузулуп кетип атат, ошол жолдорго барбайт эле да. Аны убактысында кетирип жатат. Бул ошол баланын тарбиясыздыгы болуп калат. Эми жыйынтыктоо иретинде ошону мүмкүн болсунча ошо чогуу 2-3 адамдан кирип, чогуу анан жакшы жактарын пайдаланып, жакшы нерсеге колдонсоңор болот. Ошол кыскача.
Урматтуу телекөрүүчүлөр жана угармандар, Жаштар сүйлөсүн теледолбоору ушул Манас районунун жаштары сиздерге сүйлөп беришти. Жаштар жана интернет деген темада. Сөзсүз интернетти колдонгонду билишибиз керек экен. Биздин даанышманыбыз айтат, кайсыл коомдун жаштары имандуу, адеп ахлактуу болсо, ошол коомдун келечеги энен болот дейт. Бүгүнкү жаштар эртең келечек дейт. Эртең келечекте ушул жердеги айыл өкмөттөн тартып депутаттар, министрлер, балким ажоо ушул жерде отурат деп ниет кылабыз. Пайгамбарыбыз айткандай, ар бир амал ниетке жараша болот дейт. Демек, ниетти ушул билим алуу, өлкө үчүн, мекен үчүн, айыл үчүн кызмат кылалы деп интернет пайдалансак, бул анда жакшы. Агайлар айткандай, туура эмес сайттарга кирсек, анда биз кыяматта көздүн, колдун, буттун зыянын көрүшүбүз толук ыктымал. Кийинки оодон амандашканга чейин Жаштар сүйлөсүнүн теледолбоору коштошот. Жаштар сүйлөсүнүн теледолбооруна жакындан жардам көрсөткөн Нуржан мырзага жана ошондой эле Замандаш партиясына чоң ыраазычылык билдиребиз. Саламатта болуңуздар.